Сиздин жашоодо кетирген эң чоң катаңыз дейт. Жашоодо деле аябай капаланып кайгырып, ушул катаны кетирбешим керек эле деген учур болгон эмес. Тилекке каршы болбой эле койсун. Өзүмө жагат, бирок кээ бир адамдарга жакпайт дейт. Эми баардык адамдарга жагам деп эле иш кыла берсе дагы болбойт. Анда биздин индивид болуп, индивидуалдуулугубуз жоголуп кетет. Ошол себептерден баарына жагам деп эч убакта иш кылбаңыз. Журналистика факультетине сиз 4 жыл бакалавриат окуйсуз. Бул незаконченный высший болуп калат. 2 жыл магистратураны окугам. Ошону менен журналистикада, телевидение жана радио тармагында 6 жыл окуп турмун Кыргыз Улуттук университетинде. Депутатка чакырса барат белеңиз дейт. Сунуштар түштү. Бир сунуш боюнча азыркы учурда ойлонуп атам. Эмне үчүн мүмкүн эмес? Элдин маселесин, көйгөйүн билген адамдар бар. Үйдө отура бербестен кээде басып чуркап коюңуздар. Сиздердин өпкөңүздөргө жакшы таасирин берет. Мен болсо мына ушул Манас проспектиси менен магистральга чейин барып, кайра резиденцияга чейин келдим. Организмибизде азыр иммунитетти көтөрүп туруш үчүн ар дайым баягы тамактан витамин ала бербейбиз.